Баткен районунун Суу Башы айыл өкмөтүндө 1500дөн ашуун жаран тамаркага муктаж. 171 гектар жер айыл өкмөт тарабынан турак жай курууга берилмей болуп, трансформациядан өтпөгөндүктөн токтоп турат. Буга жергиликтүү тургундар нааразы. Анткени алар 20 жылдан бери жер алуу үчүн тиешелүү иш кагаздарын жаңылап турушканы менен натыйжа жок. Жылдың 2000-жылдан бери эле өкмөткө арыз жазып киремин, таштаймын. Арыз таштаймын. Жыйынтык болбойт да. Анан депутаттарга кирдим. Баткенге госрегистрге барып текшертирдим. Үй жайы жок деген справканы алып келиң деди. Алып келип бердим. Жыйынтык жок. Губернаторга, областной акыйкатчыга чейин барганмын. Жерибиздин тардыгыдан, чек арада тургандыгыбыздан 75-жылгы бир 2-3 эле балага жай берилип калган балдарыбыз ушу турат да. Россияга барып иштеп келген акчаларын кайтке сарп кылып үй салышты да билишпейт. Же болбосо бир чек алганга дагы бир укуксуздай да. Нурланбек Ахматов турак жай курууга жер ала албай жүргөндүктөн үй бүлөсү менен ижарада турат. 6 баласы чоңоюп, той маареке өткөргөн убакта 2 бөлмөлүү үй тардык кылат. Мындан улам кызымды турмушка узатсам кайда барам деп убара тартууда. Кандай болбосун Кыргызстандын жараны болгонум үчүн турак жай үчүн чек алууга укугум бар дейт. Ушул балдарым жетилип, балдарыма той кылган мезгилде мына жерди тарлык кылып, мен тойду барып атам үйдө кылып келдим. Атам эң кичине келинимдин колунда той кылдым мен барып. Азыр кызым турмушка чыккан, эртең күздө кызым той болуш керек, билбейм аны каерде кылам. Бир ака-пакам үйдө жана өкмөттүн конторага барып кылып берем ошо тойду ошо жерде. Ушул айылдын жараны катары мага бир 12 сотик жер положено, ошону мен алышым керек. Райондун аймагында башка айыл өкмөттөргө салыштырмалуу тамаркага муктаждардын саны Суу Башы айыл өкмөтүндө көп. Анткени айыл өкмөтү өз убагында тиешелүү иш кагаздарын туурабагандыктан 171 гектар жайыттан ажыратылган жер бөлүнбөй калган. Буга чейин жайыт багытындагы жерлерди которуу жагы райондук бийликтин макулдугу менен гана жүргүзүлүп келген болсо, эми Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан чечилет. Буга чейин Суу Башы айыл өкмөтүндө бул маселе мурдагы жылдарда, баштапкы жылдары эле көтөрүлүп жүргөн. Эгерде айыл өкмөт башчысы ошо өзүнүн тиешелүү адистери менен бул ишти баштаганда, бул маселе ошо райондук деңгээлде эле чечилип калат эле. Буга эле мисал мен жана айткандай Аксай, Актатыр жана башка айыл өкмөттөр ошо райондук мамлекеттик администрациянын ошол укугунан пайдаланып, бизде бүтүрүп алышты да. Ал эми айыл өкмөттүн жер адиси буга чейинки даярдаган иш кагаздары туура эмес аныктама боюнча болгондугу менен байланыштырат. Ошол себептүү бул айыл өкмөттө жер бөлүштүрүү кечиктирилип калган. Алдын алган аныктамабызды 1 ай мурда туура эмес деп берди. Ар бир жер отдельный өзүнчө аныктама менен кетиш керек деп. Анан 1 айдан бери чуркап мен кечээ жайытта отдельный тапшырдым. Эми кайрагы жер менен аңызды Бишкекке жөнөттүм. Трансформация болуш үчүн. Жайып кеттим бул отурганда. Трансформация токтоп калганда жайытка. 16-жыл токтогон, ошондон бери кечээ жакында эми уруксат берип атат. Ар кандай себептерден улам район аймагындагы элдерди жер менен камсыз кылуу курч маселе бойдон калууда. Учурда тамарка алуу үчүн кезекте тургандардын саны 9600дөн ашат. Анын ичинен 600 жаранга Бүргөндү массивинен жер бөлүп берүү жагы каралган. Бирок качан берилери белгисиз. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.